дагы чыгып, биздин мына Сайыпжан Эркинбаевич мына комиссиянын төрагасы, орун басарлар ошо тиешелүү мына түшүнгөн адистерди алып туруп, Ош ТВ, РТ мына жерде ынтымак телеканалдар бар. Эфирден чыксаңар айтып элдерге жеткизип отурбу. Анан эң негизгиси азыркы айткандай бул жерде МАПтын жетекчи техсоветтердин иши көп да мына. Бул мыйзам да эми. Мыйзамдын негизинде өкмөт токтому, мэриянын токтому чыгып атат. Ушуга жакшы көңүл эле бурсак, түшүндүрсөк. Анан чын айтыш керек, малды деле тактап койдук уже. Малдарды тактады, биз адамды тактай албай атабыз. Ошон үчүн түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек. Анан сиз айткандай баягы ректорлор менен да мен сүйлөшүп атам, кече Ош МУНдун ректору мененчи. Эми ушунун шылтоосу менен анан биз аларды да такташыбыз керек болуп атат да. Мына азыр шаардын ичине кирип атат көптөгөн адамдар. Анан баягы коммуналдык услугаларды төлөгөндө келгенде эле адам саны азайып атат да. Таппай атабыз. Бирок шаардын тургуну да шаарда жашап атышат. Турабы азыр наоборот болуп калдык. Мына илгери ата-энебиз айтчу эле шаарда жашаш кыйын, шаарга барсаң ачка каласың деп турабы. Азыр наоборот болуп калды. Айылдан шаарга келип жашап атышат да. Себеби эчтеке төлөшпөйт да. Келип квартираны же болбосо баласынын же кызынын квартирасына келип жашап атат айылда. Же болбосо 10 миңге квартира снимать этип атат кышта. Көмүр алгандан көрө шаарга келип жашаш оңой болуп атат да. За электр энергия, коммуналдык услуга төлөбөсө. Ошон үчүн кыйын болуш керек да, наоборот болуш керек. Шаарда кыйын жашоо. Мындай бардыгына төлөш керек да. Жакшы жашаш үчүн жакшы төлөш керек да. Турабы? Ошон үчүн мына шаарга келип жашасаңыз оңой болуп атат да. Эчтеке төлөбөй атат. Ошон үчүн биз кече ректорлорго айттык, бир чогуу отуруп, кече Асылбек Алмановичке дагы айттым. Тактайлычы ушуну. Мисалы мына килейген чоң үйлөрдү салып туруп, ичинде бир 100гө жакын пакистанецтер жашагандар бар экен. Же налог төкпөйт, же коммуналдык услуга төкпөйт, же тазалыкка, же таза суу, же ысык сууга төкпөй жашап мындай кылып аткандар. Иностранецтер төлөйт, туура түшүндүрсөң алар. За квартира берип атат да. Же тизмеси жок. Ошондо бүт азыркы Арзыкулов айткандай тактап чыгышыбыз керек. Мына МАПтар силер аябай жакшы мындай комплекс иш алып барышыңар керек да. Мен эми маселеде туура кечеги каттоодо үйдүн буквально ачпай коюшту кээ бир үй бүлөлөрчү. Ачпай, анан квартира комитетинин адамын алып барып, ошол проблемалар болду. Ошон үчүн ошол түшүндүрүү багытында иштейт. Плюс жана көп кабаттуу үйлөрдөгү подъезд да. Бир барсаңыз, шурда кайсы квартиралар бар десе, кээ бир квартираны издеп калган случайлар болот. Мен өзүм турушумда делечи. Билбейм эми кайсы подъездде ким экен. Сураса мен билбейм. А мурда ушу кээ бир жерлерде ушу жана подъезд сыртында шунчанчы квартира чейин бар деген табличкалар болчу эле. Мисалы ушу подъездге кирсең, ушу подъездде вот кирип барып ол номерди көрүп анан кайра чыкпай. Сыртынан эле көрүп, и переписчикке дагы ушунчу квартира бар экен деп киргенге оңой болот да. Ушу нерсе ушу туура болуп мурда коюлганбы же азыр бардык жерде барбы же жокпу? Мен жашаган жерлерде жок да мисалы үчүн. Домком кварталында бир. Шуларды дагы бул дагы уточнение адресное хозяйствого кирет да. Анан азыр эмелерди дагы айтып атабыз, мына ректорлорду дагы, алар баягы контрактка коштуртуп, коммуналдык услуга же эме төлөтсөк туура эмес болуп калат да мыйзамыбыз. Азыр карап атабыз, просто алар бир мындай система киргизишибиз керек болуп атат да. Бир сурап кое турган, каерде жашап атасың? Турабы? Ошол ректорлорчу, биринчиден бул алардын коопсуздугу үчүн да керек да, мына. Сиз эме милициянын эме турбайбы, орун басары турасыздар. Булар үчүн да жакшы болот да. Учет болот, каерде турган. Анан мына Сайыпжан Эркинбаевич Кайымов, силер анан билип аласыңар алар. Ошол кайсы квартирада жашайт, ошо квартира патент алдыбы, налог төлөйбү ошол акча алып аткандарына. Бүт мына оңосок болот да, бул мындай аткарыш керек, бел байлашыбыз керек болуп атат да. Анан эме Ош МУНдун немелери бүт алар жардам берет да. Керек болсо ошол каерде жашап данныйларын көрсөтпөсө, баягы экзаменге кире албай турган, зачет тапшыра албай турган бир системаларды киргизели, кошо отуруп сүйлөшөлү деп атабыз да. Муну жалпы алар дагы жардам бербесе, акча топтошпосун, бирок жардам бериш керек болуп атат да, жалпы коомчулук. Ошондо бүт бардык жагынан шаарга пайда келет. Эсебибиз дагы болот, каерде ким жашап аткан дагы. Анан эң негизгиси мына участковыйлар дагы эми барып текшер деселер баягы эме кылбай, мындай
ошону терапевт этип коюшуңар керек да, каерде жашап атасың, иностранецтерди айрыкча, сырттан келгендерди бүт баарын тактап коюшубуз керек болот. Мына кээде эле угуп калып атпайбы, бир студентти бир жерде бир пакистанецти уруп коюптур деп атат. Ал каерде жашаганын билбейт да, же көчөдө же эмеде уруп койду, тоноп койду деген сөздөр чыгып атат. Былтыр бирөөнү урдубу, индиялыктыбы, бир жерден. Ушундай случайлар болуп атат да. Башка суроо жокпу? Азыр эмне проблема бизде? Биз тараптан боло турган жардамдар болуп атабы? Кабинеттерди беребиз, акчаны бөлүп беребиз. Көзөмөл болот. Мына бизде дагы Сайыпжан Эркинбаев штабтын төрагасы, мен өзүмүн дагы мына шаар башчысы катары менин көзөмөлүмдө болот. Мен дагы каерде эмне жардам, каерде такталсаңар мен дагы жардам берем. Элге чоң жыйындарда мына түшүнүңөр, азыр мына айттык го кече МАПтын жетекчилери эме боюнча дагы. Биометрика боюнча ана мына коомдук угууларды өткөзгүлө деп едик, баягы тазалык боюнча, мына частниктерге берүү боюнча. Ошол жерде бүт жазып алып туруп, ушул иштерди бир жолу түшүндүрүшүңөр керек да. Домкомдорго так жолугуп атпайсыңар, кайра барып элди топтобойсуңар. Ошон үчүн бир топтоп туруп баардык нерсени эмнени айтышты жыйындарды өтүшүңөр керек. Түшүнүңөр Сайыпжан Эркинбаев. Аслыбек Аманчылар түзүп атат графикти, тазалык боюнча. Ошондо силер дагы баргыла дагы өзүңөрдүн ишиңер боюнча мына эл каттоо боюнча 5 мүнөт түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө МАПтар менен бирге. Барып катышкыла эме вице-мэрлер ошол жерлерге, ар бир жыйындарга. Ушундай аудитория болсо, биз айтсаңыздар биз деле барып каттоо боюнча. Биргеликте ошо штаб барып иштегиле ошол. Суроо жок башка? Проблема жокпу мында биз тараптан да, мэрия тараптан? Иштешебиз да. Макул. Азыр жогоруда мен өзүмүн тиги жогоруда айткан эмемде айтылып кетпедиби? Ошо өкмөттүн баягы токтомдордун негизинде, шаардык кеңештин биздин өзүбүздүн мэриянын токтомдорунун негизинде ошого тиешелүү иштер алынып жатат. Да бүгүнкү күндө тилекке каршы шаардын чекелеринде жаңы конуштары бар. Ошолорго аттар ыйгырып элек, ал жердин да өздөрүнчө көйгөйлөрү бар. Себеби бардык эле жер ээлери, үй ээлери өздөрүнүн ошол немелерин документтештирген эмес. Тийиштүү кызматтардан уруксаттарын алып курган эмес. Ошонун негизинде аларга же болбосо ошо көчөдөгүлөр бардыгы толугу менен үйлөрдү да куруп бүткөн эмес да. Ушундай мындай чачыранды жерлер шаарда толтура. Такыр аты жоктор. Или ушул эле учурда мурунку аттары бар, эски аттары азыр жаңы аттарга өзгөрүп кеткендер. Ошо биз жерине барсаң эски аты илинип турат, дагы бир жерине барсаң жаңысы барган, же болбосо үйдүн ээси өзү жаңын илип алган, дагы жанындагы коңшусу эски боюнча турат. Бул боюнча биз азыр кыдырып аймактык башкармалыктар менен жумуштарды алып барып атабыз. Себеби аларга көп жерди бергилүү да. Ошолар бизге каттарды жазып атат. Ошол боюнча баардык жазууларды илдирип, ошо аймактык башкармалыктардын кызматкерлерин, өкүлдөрүн ээрчитип барып ошолорго көрсөтүп туруп, андан кийин анан кабыл алуу иштери жүрүп жатат. Жанакы аты жок жерлерде азыр сунуштар айтылып кетти. Аты жок болсо деле эми катталыш керек экен. Аны баягы азырынча баланчанчы көчө деп туруп эле каттай турган сунуштар берилип атат. Эми мунун дагы кайсы жагы мыйзамдуу болот, аны азыр тийиштүү биздин өз юристтер бар, ошолар менен биргеликте жумуштарды алып барабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылы 23 октябрындагы Кыргыз Республикасынын аймагында эл жана турак жай фондун өткөрүүгө даярдоо жана аны өткөрүү жөнүндөгү 690 токтомуна ылайык ушул жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин республикабыздын бардык аймагында, ошону менен бирге Ош шаарында дагы эл жана турак жай фондунун каттоо жүргүзүлмөкчү. Бул каттоо мурдагыдан өзгөчөлөнүп, электрондук форматта өткөрүлөт. Мурда кагаз варианттарында өткөрүлсө, бул көрсөткүчтөрдү алууну тездетүү максатында, анын убактысын кыскартуу максатында электрондук форматта өткөрүлөт. Бул деген каттоочу өзүнүн смартфону менен үйлөргө барып ошол атайын тиркеме жүктөлөт бул смартфондорго. Ошол тиркеме жүктөлгөн тиркемелерде ошол 5 анкета киргизилген. Ошол 5 анкетада суроолорду берип, ошол элден ошол суроо жоопторду алышат. Бул багытта шаарыбызга даярдык көрүү максатында учурда адрестик чарбаны тактоо иштери жүргүзүлүп атат, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошондо бизге бүгүнкү күндө шаарыбызда 22 каттоо бөлүмү түзүлдү.
110 инструкторлық бөлім алын içinde, алардың içinde 912 есептөө участоктары түзүлдү да. Демек биз шаарыбызга ушул компанияны өткөрүүгө где-то 1200ге жакын убактылуу адамдарды ишке кабыл алабыз. Жана ушул багытта ошолорду окутуп, ушул багытта иш жүргүзүү боюнча даярдык иштери жүргүзүлүп баратат. Кече биз ушул электрондук форматта өткөрүүнү тестирлөө максатында 19-жылдын 18 ноябрынан 27 ноябрына чейин шаарыбыздын бир бөлүгүндө тестирлөө жүргүзүлдү. Ошол тестирлөө көрсөткөндөй айрым квартирада, үйлөрдө жашоочулар өздөрүнүн мынау суу чарбаш, Водогош шаардык суу канал ишканасына, тазалык ишканасына ушул адамдын жашоочулардын санына жараша акы төлөшөт да буларга. Ошону жашыруу максатында, ошону азыраак төлөө максатында жашаган адамдардын санын так көрсөтпөй атышкан фактылар болду. Айрым эшигин ачпай койгон фактылар болду. Ушул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түшүндүрүү иштерин өз деңгээлинде жүргүзүп, ошол эл калктын санын так маалыматын алуу максатында бир топ иштерди жүргүзүшүбүз абзел. Бул учурда боло турган каттоого ушу шаардагы тургундар баары, Кыргыз Республикасынын гражданы, чет мамлекеттик өлкөдөн келгендер бардыгы катталат. Ал каттоочулар сизден паспорттун пропискасын же паспорттун өзүн сурабайт. Ушул жашаган факты боюнча гана ушул биз алышыбыз керек. Студент дагы ушул шаарда ким жашап аткан болсо, ошол күнгө ошол адамдын бардыгы каттоого кабыл алынат. Өздүк маалыматтар эме болбойт, Өздүк маалыматтар жок, андай купуялуулук сакталат. Бул шаардын тургундарын каттоо маселеси болуп атат да, бир калктын жашаган калк. Ал эми эгерде студент 23 марттан 30 мартка чейин шаарда туруп 1 апрелде үйүнө барса, ал жактан да каттоочу келип калышы мүмкүн. Ошол күнүчү ал учурда студент мен шаардан каттоодон өткөнмүн деген жоопту бериш керек.